Баткен шаардык кеңешинин 6-чакырылышынын 25 кезексиз сессиясы өткөрүлдү. Сессияда Баткен шаардык мэриясынын жаңы 1-вице-мэри болуп Ураимов Алихан Ураимовичтин кандидатурасы бекитилди. Буга чейин Алихан Ураимов Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн алдындагы мамлекеттик мүлктү башкаруу боюнча фондунун алдындагы аукциондук борбор мамлекеттик ишканасында директордун орун басары болуп эмгектенген. Кесиби боюнча бизнес жана менеджмент кызматкери Исхак Разаков атындагы Улуттук техникалык университетинде билим алган. Ошондой эле сессияда шаардык кеңеш жана шаардык мэрия тарабынан пандемия учурунда элге жакындан колдоо көрсөткөн депутаттар Маманазар Бурканов менен Сейдахмат Эрматовго ардак грамота тапшырылды. Белгилей кетсек, шаардык кеңештин депутаты Маманазар Бурканов өз каражатынан бир кычкылтек концентраторун Баткен облустук биргелешкен ооруканасына тапшырган. Ал эми депутат Сейдахмат Эрматов өз эмилгеси менен 2 кычкылтек концентраторун үй бүлөлүк дарыгерлер борборуна жардам катары берген. Отурумга шаардык кеңештин төрагасы Алмазбек Ташбеков, мэр Мамуржан Рахимов жана депутаттар катышты. Нуризат Муратали кызы, Нурмухамед Абдыкалык уулу, Салам медиасы.